Салам достор, жайдын ысык аптабында ысык салам айтып, Данегим телегөрсөтүүсү башталды. Ооба, салам достор. Манайыңар жакшыбы? Көңүлдүү кечиңер менен. Жайкы каникулуңар жакшы өтүп жатабы? Ооба да өтө кызыктуу суроо берди. Чындап эле эмне менен алек болуп атасыңар? Томпош, момпош, кана айткылачы. Каникулду кандай өткөзүп атасыңар? Ай, унчукпайт го Амина. Сен айтчы, сен кандай өткөзүп атасың? Мен болсо ата-энем менен, бир туугандарым менен тоог оюнуна барып эс алып жатам. Ой, тоог оюну деген сонунда, салкында жыргап аткан турбайсыңбы? Ооба. Мага да бир ой келип кетти. Биз дагы эфирибизди деген тоодон баштабайлыбы бүгүн? Тоого барып эмне кылабыз? Тоого барып алып туруп көңүлдү көнүгүү жасайбыз. Сонун идея экен, тетине эме тарма байкелер кетип баратат го? Туп-туура, ошо тармалардын аркасынан баралы дагы тоодон көңүлдү көнүгүү жасайлы. Тарма байке, токтоп туруңуз. Токтогула. Токто. Тияка кетип калды. Тияка кетип калды. Токто, тармал, ай. Кармалдым окшойт. Келгиле анда көнүгүп баштайлы. Тизилебиз. Кана. Бут бияка. Дагы эми бияка. Бутубуз кол устебиз, өзүбүздүн колубуз. Кана эми отурабыз. Эми кол чоебуз, кана. Оң болду. Бияка. Эми сол болду. Бияка. Тең салмактуулук кармайбыз. Сол буттун тең салмактуулугун кармайбыз. Балдар көрдүңөрбү? Эми мом менен кармайбыз. Охо, кыйынсыңар. Эми карагыла, мындай кылабыз дагы. Жер тешпей кылабыз. Андан кейін мындай кылабыз дагы. Качып кетебиз. Достор, тоого барып, жакшы манай менен кайттык, ушундай сонун жаратылыш, кооз жаратылышта төрөлүп калганыма абдан кубанам жана сыйлыктанам. Туп-туура Амина, кандай сергидиге жыргадык да, анан бирок түшүп келатканда мен кичине маанайым түшүп калды да. Анткеничи жана жыргап отуруп эс алгандардын баардыгы келе жатканда деген таштандыларын таштап кете беришиптир. Ошолорду көрүп алып ай деп кайгырбадымбы? Достор, силер дагычы жыргап эс алгандан кийин, сергигенден кийин, анан келатканда ошол таштандыңарды жыйнай кеткилечи, алып келип туруп, таштандынын өзүнүн атайын арналган идишине салып жүргүлө. Чындап эле, биз өзүбүздү булгап жатабыз да. Ооба да. Эгер түшүнсөк. Ооба. Кыргызда айтат го, баягы ичкен кудуңга түкүрбө дейт. Жыргап эс алдыкпы? Демек, ошону таза колдонуш керекпиз. Достор, ошондой кылалыбы? Сөз бересиңерби? Мына. Ушунтайбыз, мындан кийин таза жүрөбүз. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деген Исхак Разаков атабыздын сонун сөзү бар, Тупа-туура. Демек, сүйлөштүк. Мындан кийин тартип бузбайбыз, жыйнактуу болобуз. Мурат аке? Билесизби, мага оюнчук сат берем дедиңиз беле? Оюнчук сат берем деп сөз бербедиңиз беле? Менби? Качан? Ой, баягыда өткөндө айтпадыңыз беле, сат берем депчи? Эстедим. Ай, бир жолу мен сага бир оюнчук сатып бергенде сен деген аны бат эле талкалап салбадың беле? Качан? Эстеп көрчү.
Ай талкалаган эмесмин. Ошо эме батберекти сатып бересизби? Батберекти мейли сатса сатып берейин, бирок талкалап салбай. Ой, коюңузчу, мен кичинекей кыз менен талкалап салам. Ай, мага бир ой келди, Амина. Экөөбүзгө тең пайдалуу да. Жанагындай, биздин жана Керемет деген кыйын кызыбыз бар го. Тыпырайып отуруп алып эле баардык нерсени өзү жасап алат го. Ошо сыяктуу дегенчи биз өзүбүз каалагандай батберек жасап алсак болот экен да, өз колубуз менен эле. Анда Кереметтен үйрөнүп алалыбы? Үйрөнүп алып туруп, экөөбүз толтура батберек жасап жыргап ойнобойлубу анда? Макул, анда лайфхак. Кандайсыңар, достор? Силер менен кайрадан лайфхак түрмөгү. Бүгүн эмне жасайт болдук экен? Тадам! Ооба, бүгүн дагы кагаз стаканынан кызыктуу оюнчук жасайбыз. Дароо баштайлы. Ал үчүн бизге кагаз стакандары, түтүкчө жана скотч керек болот. Достор, карагылачы, аябай кызыктуу оюнчук экен, Силер дагы ушундай кылып бөбөгүңөргө жасап көрсөңөр болот. Силер менен да коштошконго убакыт келип калыптыр. Бирок кийинки чыгарылышта сөзсүз көрүшөбүз. Жакшы калгыла. Кымбаттуу достор, өзүнүн аябай оор, чоң болсо дагы өзүнүн сүйүктүү музыкалык аспабын көтөрө келген бүгүн бизде жылдыздуу коногубуз келип отурат. Мына эфир көрдүңөрбү? Жаркырай түштү. Ооба, биздин биринчи коногубуз Дапиева Аделя, Мукаш Абдраев атындагы музыкалык орто мектептин таланттуу окуучусу. Аделя кандай? Ден соолук жакшыбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Баары сонун. Кандай келип олдуң? Баары жакшы болду. Баары жакшы болду. Эмне жаңылыктар менен келип калдың? Эмне жаңылыктар болуп атат? Каникулду кандай өткөзүп атасың? Каникулда баары жакшы буюрса, көп конкурстарга катышып атабыз, концерттерге катышып атабыз. Дагы да болсо көп конкурстарга катышып жүрөбүз. Конкурстарга катышып жүрүп атасың, Даярданып атабыз. Даярданып атасың. Эң акыркы жолу конкурска кайсыл жакка катыштың? Акыркы жолу конкурска Эмне боюнча? Акыркы жолу конкурска Күреңкеевде болду. Обонбу же ошондой Шубинада өткөн. Аделя, эмнеге ошо виолончель тандадың? Эмнеге скрипка эмес, эмнеге комуз эмес? Чындыгында айта кетсем, мен эң башында кылаяк деп келген болчумун. Андан кийин ишен атам, азыр ысык саламды айта кетейин. Мени колдоруман виолончельге түшүп келип калды. Андан кийин бул виолончель келечеги бар инструмент эштеп,
эгер виолончельде ойной алсаң, анда скрипка бүт баарын ойной аласың экен да. Абдан Ошол үчүн сонун экен. виолончель. Бул мындай эсиң болуп калбайбы? Мунун оорчулугу канча салмагы? Чындыгында өлчөп көрбөптүрмүн, анткени мен канчалык чоңойгон сайын ошончолук чоң келет. Мурда кичинекей болчу, анан улам чоңоюп отурат, э? Ооба. Биз деген анан сени жакшы ырдайт деп да укканбыз, Ооба да. Анда ырдап бересиң бизге. Макул, Зинаида Шамилевна өзүндөн солфеджиодон берген эжейим. Ошону ырдап кетейин. Өзү огон да сөзүндө жазган. Абдан жакшы болот. Прекрасные слова я посвящаю школе, достойна всех наград и почестей она. Абдраевка, любимая, сроднились мы с тобою, а музыкой твоей гордится вся страна. Абдраевка, любимая, гордимся мы тобою, а музыкой твоей гордится вся страна. За эти времена ты многих воспитала, твои выпускники оркестров всей страны. И год от года ты мудрее и лучше стала, а музыка твоя, как зеркало души. И год от года ты мудрее и лучше стала, а музыка твоя светла и хороша. Похвальные слова мы посвящаем школе, достойна всех наград и почестей она. Абдраевка, любимая, ты флагман всей культуры, а музыкой твоей гордится вся страна. Абдраевка, любимая, ты флагман всей культуры, а музыкой твоей гордится вся страна. Баракелде. Абдан сон гимн экен да, Абдраевдин гимни болуп калыптыр да. Сонун экен. Чындап эле өтө таланттуулар чыгат эмеспи? Сен канча жылдан бери окуп атасың ушу музыкалык? Быйыл 7 класска көчтүм, 7 жыл, 6 жыл болуп калды. Дагы бөлөк инструменттерди дагы ойной аласың? Ооба, фортепиано ойной алам. Баары эле бирдейби? Айырмачылыктары болобу? Айырмачылыктары бул фортепианода мындай кол менен мындай түз жетесиң. Ал эми виолончельде анын көп кыйынчылыктары бар. Мындай оңой көрүнгөнү менен ичинде көпкө бөлүнөт. Ошондо виолончель оор экен да. Оор болгондо тажап кетпейсиңби анан? Оор болгондо жок, анткени бул менин сүйүктүү инструментим. Менин жашоомдун маңызы, менин наным. Ошол үчүн мен Сен демек бул музыкалык аспап менен эмитен эле нан таап баштапсың да? ооба, ошондой. Концерттерден. Ооба. Бул жеке өзүңчө ойнойсуңбу же ансамбль менен дагы, оркестр менен дагы Ар кандай болуп калат. Биз оркестрде дагы өзүнчө челлода ойноп калабыз. Соло дагы бүт концерттерде ошондой эле. Трио кыздар менен ойноп калабыз. Ошондой. Виолончель бүт жагына кете берет да. Эми чыгармачылыкта кимди багайсың? Кимге окшошкуң келет? Ырчылардан же? Ырчылардан Гүлзат Байзакова эжекебизге, ал эми виолончелисткадан Наргиза Курбановага окшошкум келет. Абдан сон. Кайсыл музыкаларды ойнойсуң виолончельде? Классикадагы, народный дагы бүт баарын ойнойбуз. Анткени бизде тиякта мугалимдерибиз өзүбүздүн көңүлүбүзгө карап, биз кандай ойнойбуз, биздин тембрибизге карап атайын тандап беришет, ошого карата ойнойбуз. Кайсыл темага ырдаганда кайсыл темаларга көп басым жасайсың? Ырдаганда бул мектеп жөнүндө көп ырдайбыз. Мага кыргыз ырлары Гүлзат эжебиздин жана көп Мирбек Атабековдун ырлары жагат. Ошолорду мындай кайталап угуп ырдайбыз. Мектеп демекчи, мектеп тууралуу айтып бербейсиңби? Кандай окуйсуң ал жактан? Мектепте отличницамын. Мектепте жакшы эле баары сон. Досторуң бар? Ооба, досторум. Эмне кыласыңар? Мугалимдерим демекчи, аларга да ысык салам айта кетейин. Менин сүйүктүү мугалимим, азыркы спецтен берген эжейим, профессор Зинона Бегалиева. Жана Федор Федорович, Зинаида Шамилевна бул жаңы эле аткарган ырымдын сөзүн оон жазган. Жана Вера Витальевна, көп мугалимдерге салам айта кетейин. Абдан сонун экен. Анда эми виолончель керемет инструмент деп
Билебиз, сен дагы жакшы мактап сүйүктүү аспабымды атпайсыңбы? Ушундан бир бизге күй ойноп берип кое аласыңбы? Албетте. Сынсанс аллегро апассионата. Кабыл окуңуздар. Баракелде. Эмне деп чыгарма аталат дедиң? Аллегро апассионата. Ой, абдан сонун экен, эмоционалдуу, кээ бир учурда монтип урушуп аткан сыяктуу, кээ бир учурда мындай балкытып, магдыратып жиберет экен да. Бул ошондо кандайдыр бир окуя камтылганбы? Окуя бул ар бир биздин ойногон пьесаларыбызда ар бир адамдын окуясы же болбосо бул сказка сыяктуу да. Мунуку билбейм чынында, бирок мен образы менен эме кылам. Бул природаны как бы биздин жаратылышыбызды мындай чагылдырып турат. Мисалы үчүн бугула чуркаганын, чымчыктар учканын, алардын ырдаганын чагылдырып турат десем болот. Анан жана батыраак мындай алганда жана суунун шаркырап акканы сыяктуу го, бат-баттан агып мындай эметип аткан учуру. Эмнеси болсо дагы мындай керемет көрүнүш бизди да жомок алып кеткендей болду, мени. Абдан сонун экен. Дагы келечекте ким болгуң келет? Келечекте бул мен кыргыз элимди жана Кыргызстанды өнүктүргөн виолончелисткалардын бири болгум келет. Музыканын аркалайын деп атасың, ошону дагы алып кетем деп. Музыканы жана ырчы болгум келет. Ырчы, экөөнү бирдей алып кетсе болобу? Ооба. Вокалдан атайын сабак аласыңбы же өзүң эле чертип өзүң даярдана бересиң? Жок, мен вокалга барган эмесмин, бул өзүмдүн үнүм, өзүмдүн канымда бар. Жана вокалга баргандар кээ бирөө о деп дем алуусун, анан артикуляциясын кечке көнүгүү жасайт го. А силер инструмент, аспапты ойноо үчүн кандай кылып даярданасыңар? Аспапты ойноо үчүн бир күндө канча убакыт эмне кылып?
бир күндө 5 саат 6 саат 5 saat 6 saat. биздин мектебибизде бул жалпы билим дагы анан музыкалык экөө тең бириккен да. Ошол үчүн эртең менен саат 6да туруп, анан 8де сабакка барып, эртең менен кечинде саат 8дерге үйгө келебиз. Ой, кээде качып кетпейсиңерби тажап кечке 5-6 saat отурганда? Жок. Жаңы элеки алдыда айтып кеткендей, бул биздин маңызыбыз, биздин жашообуздун маңызыбыз. Бул менин жан дүйнөм, менин жүрөгүм. Ошол үчүн. Негизи абдан сонун экен. Кайсы бир учурда балким ооруп калган учур болот. Ошол учурда мындай тыштап койгон, бир убактылуу музыкадан алыстап кеткен учур болгонбу? Жандай Ооба, андайлар деле болот. Бирок мен көбүнчөсү ооруп калганда деле келе берем. Же болбосо яланчелди үйүмө алып кетем. Ооруп калган күндөрү, көбүнчөсү кышында. Оорутсаң да чертесиңби? Ай азамат. Музыка менен дарланатып экенсиң да, да? Анткени мен ооруп атканда бул мага күч кубат берип турат, ар дайым жанымда, ооба. Сен азыр аткаруучусуң. Ушул виолончель менен атайын композитор болуп же өзүңүн чыгармаңды жаратууга мүмкүнбү? Мүмкүн, ооба. Эгер мен келечекте композитор болгум келсе, анда чыгарсам болот. Окутат да, Мукаш Абдыраевда композиторлук жагы барбы? Композиторлук жагынан биз өзүбүз эле чыгарып, анткени бүт музыканттардын өзүнүн слуху болот, ар кимдин өзүнчө өзгөчөлүктөрү болот. Ошол үчүн ал жакта да ушинтип чыгарганга да теория сабактарынан үйрөтүп. Абдан сонун. Жана бизди жаратылышка алып барбадыңбы? Бугулардын жүргөнү, баардык чымчыктардын сайраганы, суунун шаркырап акканы. Азыр болсо андан дагы мындай, кандай десек, шаңдуу мындай бийлей жаздагыдай музыкаңдан да бирде ойноп берип койсоң абдан сонун болот. Аткаруучусу Гүлзат Байзакова эжекебиз. Эне тилеги, себеби энелер бизге мени кандай десем, жан дүйнөбүз, энебиз. Бул азыр студиянын аркасында да менин ата-энем отурат. Ата-энеме да чоң рахмат, ушинтип мени жарык дүйнөгө алып келген. Ошол үчүн энелер баарынан ыйык. Ошол үчүн эне тилеги. Абдан сонун болот, канакей. Баракелде, өтө сонун болду. Жалпы энелерге арналган сонун музыка болду. Энелер бар болсун. Анан
Виолончель бул келечеги бар инструмент деп атасың. Келечеги бар болгондо ушу чет жактарга көп чыгууга мүмкүнчүлүк болот бул классикалык музыкалык аспап болгондуктан. Ооба, бул классикалык эмес, бул народныйга деле кете берет. Народный ансамбльдерде бүт жеринде виолончельдай көркүн ачып турат десем болот. Анткени чет мамлекеттерде бүткүндөй дүйнө жүзүндө виолончелисттер абдан аз. Ошол үчүн виолончельде келечеги бар десек болот да. Виолончель менен Кудай буйрса абдан сонун дагы аткарат экенсиң, дүйнө жүзүн кыдырат деген терең ишеничтебиз. Негизи саякаттап бир жактарга кайсы жакка баргың келет? Чет жакка болсо. Саякаттап бул музыканы абдан ценит эткен жерге баргым келет. Музыканы баалаган жерге, ошондук музыканы абдан жакшы көрөм. Кимдер кайсыл жак баалайт болду экен? Европа? Мекени кайсы? Виолончель мекени кайсыл жак болуп калат? Виолончельдин мекени бул Америкада чыккан. Америкада. Макул, анда Америкага да барып кел, анан Европага да, биз Испанияга барып келели деп атабыз азыр Амина экөөбүз. Биз менен чогуу барып келбейсиңби Испанияга? Макул. Абдан сонун талантың бар экен, талантың дагы ташкындай берсин. Мына биздин сүйүктүү көрүүчүлөргө да өзүңдүн ысык саламыңды айтып койсоң болот. Андан кийин аны Испанияга өттүр учуп кетелик, Макул. Эркин микрофон. Мен бул ысык саламымды азыр менин бир туугандарыма, көлтөрдүк туугандарыма, жана азыр мени көрүп турган Гүлзат эжекемдерге, Ишен атама, ушу мени мектепке алып келген. Ишен атама чоң ыраазычылыгымды жана ысык саламымды айта кетейин. Жана мени азыр балыкчыда алыста карап турган чоң тайнем менен тайнеме да ысык саламдарымды айта кетем. Абдан сонун. Сен да өнөрүң өркүндөй берсин. Анда эмесе биз саякаттап кеттик. Испания. Салам достор, бүгүн биз Испания мамлекетине саякат жасайбыз. Эгерде силер даяр болсоңор, анда биздин кызыктуу саякатыбызды баштадык. Испания мамлекети Европанын түштүк батышында жайгашкан. Түндүгүнөн Биская булуңу, түндүк батышынан жана түштүк батышынан Атлантика океаны, чыгышынан жана түштүгүнөн Жер ортолук деңизи курчап турат. Жалпы аянты 505,99 миң километр квадратты түзөт. Борбор шаары болсо Мадрид, расмий тили испан тили. Ал эми мамлекетти король башкарат. Испанияда 4 миллиондон ашык чет өлкөлүктөр жашайт. Анын ичинде марокколуктар, эквадордуктар, колумбиялыктар, немистер басымдуулук кылат. Испаниянын басымдуу бөлүгүн тоолор жана бөксө тоолор ээлейт. Жери кем байлыктарга бай. Мисал келтирсек, жез, коргошун, цинк, алтын, күмүш, никель, нефть, газ, күрөң көмүр кендери абдан көп. Машина куруу өлкөнүн экономикасынын маанилүү тармагы. Чыгарган автомобилдеринин саны боюнча Япония, АКШ, Кытай, Германия, Түштүк Корея жана Франциядан кийинки 7-чи орунда турат. Бул өлкөдө 40тан ашык университет бар. Анын ичинде эң ирилери Мадрид, Барселона, Саламанка жана башка университеттери. 15-кылымдын аягы Испанияда илим менен маданияттын гүлдөп турган мезгили болгон. Испаниянын гимни 1975-жылдан тарта сөзү жок аткарылып келет экен, элестетсеңер. Жана ошондой эле бардык футбол сүйүүчүлөрүнө белгилүү болгон Барселона жана ошондой эле Реал Мадрид сыяктуу командалар дагы дал ушул өлкөдөн чыккан. Достор, мына ушинтип аябай кооз, кызыктуу Испания мамлекетине болгон саякатыбыз соңуна келип жетти. Биздин кийинки саякаттарыбыздан көрүшкөнчө, кош кула! Мына ушинтип Испания менен кененирээк тааныштык, Ай, сонун керемет экен, Саякатчы сары кыз өтө бир кызыктарды көргөздү. Тимени көрүп алып суктанат экенсиң да. Демек, баластан менен бирге болгула, жан дүйнөбүздү дагы, билим дүйнөбүздү дагы кеңейтелик, достор. Ооба, дайыма жакшы окуп, балдарга үлгү бололу, Ооба да. Анан
жакшы мүнөз күтөлүк. Жакшы мүнөз деген бул жакшы адептүү, жакшы мүнөздүү адам сулуу көрүнөт деп айтылат да. Анткени дайыма жакшылыкты ойлоп, жакшылыкты айтып жүрсөк, демек элдин баарына сулуу көрүнөт экенбиз дагы. Анан элдер бизге тартылып, биз менен сүйлөшкүсү келет экен, дос болгусу келет экен. Ансыңарындай ошондой досторубуз көп болсун. Жанагы Батыр байке, жана бирдемкеде айтып атканыңар эле, жана бирдемкеде айтып аткансыз. Жана эми болбоңуз депчи. Тура. Мен жөө туман болбойлу деп айткым келген да. Ошону сурайын деп аткам да, атын унутуп калдым. Эми жөө тумандын бияка эмне тиешеси бар? Жөө тумандын бул жака эң тиешеси бар. Анткени деген билбейсиңби жөө туман эмне экенин? Билем окшойт, жана жөө туман деген эме? Туманда жалгыз калып калган адамбы? Туп-тура эмес. Андай эмес, достор. Силер билесиңерби? Жөө туман деген эмне экенин? Жөө тумандай болбой деп айтылат го. Эгерде билбесеңер, анда мен айтып берейинби мен? Ооба, айтып бериңиз. Ал оңой эле. Тилимпоздон эле биле коебуз. Апес, өзүңүз билбей турасызбы? Жок, билем эле, бирок Тилимпоздон жакшылап билип алгачы, андан кийин дагы кененирээк түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Макул. Анда Тилимпоздон эле көрө алалы, Тилимпоз. Кандайсыңар, достор? Маанайыңар кандай? Меники эң сонун. Эмнеге азыр биякта китеп турат десеңер, апамча мага айтпады. Сен, кызым, бул китепти окуп бүтсөң, анан кийин паркка барып, мен сага бал муздак алып берем деди. Ошон үчүн мен бул китепти окуп бүтөйүн, анан кийин апам менен чогуу паркка барып, бал муздак жеп, бирок мага айтпагыла. Ал жок паркка барып, бал муздак жеп келейин. Кандайсың, Аделя? Кандайсың? Эшиктен жаан жап жатабы? Ооба, эшикте жамгыр чакалып дүгүп жатат деп. Да кызык. 2-3 күн мурун эмнеге жер туман каптаган десе, көрсөм нөшөрлөгөн жамгыр жаамак экен да. Кызык, туман кайдан пайда болот? Аделя, сен унутуп калдыңбы? Биз табияттануудан окудук беле. Туман суунун буулануусунан пайда болот деп. Кызык экен. Анда эмнеге жайдын күнүнө жөө туман каптады болду экен? Климаттын өзгөрүүсүнөн улам болсо керек. Аделя, бир кызык нерсе айтып берейинби? Айтчы. Биз жөө туман деп жердин бетин каптап турган туманды көрсөк, бул сөздүн экинчи да мааниси бар. Анда кандай, айтчы? Кел биринчи достордон сурап көрөбүз, анан мен бышыктап айтып берейин, Мейли. Жөө туман. Туман жерби? Туман болгондо эчтеке көрүнбөйт. Көрбөй каласың, эчтеке анан туман болуп кетеби? Айлананы туман басып калат го, мен ошону ойлодум. Билбейм. Жөө туман болсо асманда булуттар эме басып же түшүп калгандар да. Тумандап калган жер. Жөө басып, ысып, чарчаганда жөө тумандап коет деп ойлойм. Жөө туман жер бетин каптап түшкөн коюу туман. Мында айлана тегерек дээрлик көрүнбөй калган учур. Маселен, былтыр талааны жөө туман каптаганда көп адамдын малы жоголгон. Десек, мында айлананы коюу туман каптап адамдар эки жакты көрбөй калган учурун түшүнсөк болот. Ал эми экинчи мааниси акырын жылып жүрүп, иштин баарын билдиргөн, бузуку, арамза дегенди түшүндүрөт. Мисалы, Адылбек бүтүндөй аймакты баскан жөө туман болуп элдин башын айлантты. Десек, мында Адылбек акырын жүрүп бузукулук кылып жатканын түшүнсөк болот. Мынакей достор, жөө туман деген сөздүн экинчи мааниси өтө кызык бекен. Акырын жүрүп, иштин баарын билдиргөн, мындай бузукулуу адамдарга карата айтылат экен. Аябай кызык экен. Достор, карасаңар, жөнөкөй эле жөө туман деген сөз чоң эле кырдаалга жана башка да маани түшүндүрүп калат экен. Аябай кызык бекен. Туура айтасың. Бул чыгарылыш пайдалуу болду деп ишенем. Эми эмне кылалы? Достор менен коштошолу? Ооба. Кошкула достор. Кошкула. Баса достор, бизге көп лайк басканды унутпагыла. Достор, данектер, мынакей эң кызыктуу учурга келип жеттик. Эмне кызык дебейсиңби мени? Анткени биз бөбөктөргө белек берчү учурга келип жетпедикпи? Ооба, биз деген жөн эле бере бербейбиз. Ар бир нерсе кичине болсо дагы аракет кылуу керек. Туп-туура. Аракет кылсаң берекет дейт, жөндөн жөн болбойт да. Анан достор,
бизге байланышка чыгаардан мурун сыналгын үнүн кичирейтип анан байланышка чыккыла, э? Ооба. Анан деген бизге байланышчы номерибизди айтып коелу. 0312 39 15 86. 39 15 86. Даярдана бергиле. Сыналгын үнүн бир аз кичирейтебиз бизге байланышка чыкканда. Азыр адегенде сурообузду билип алгыла. Эгерде кимде ким жеңип кете турган болсо, иш күндөрү Жаш гвардия бульвары 59га келесиңер дагы эртең мененки саат 9дан кечки 6га чейинки учурда келип, утуп алган белеңерди алып кетсеңер болот. Ал эми бизде белекте эмне беребиз? Баластан логотип менен, э? Ооба. Футболка жана анан кружка. Кружка белек аласыңар. Ооба. Анда эмесе суроолорду айталы, э? Баштайлык. Биринчи суроо. Тегерегин чырмаган, кол тигенде ырдаган бул эмне? Кана жакшылап тыңдап угабыз. Тегерегин чырмаган, кол тийгенде ырдап кеткен да, ырдаган. Бул эмне болушу мүмкүн? Байланышка чыккыла. Биз кийинки сурообузду бере берелик, э? Экинчи суроо. Туура жоопту таап алып анан байланышка чыккыла. Жөн эле ден соолук сурашып отуруп калбайлык анан. Экинчи сурообуз болсо, өзү тегерек, жарыгы эң керек. Күндүз көрөм, а түндөсү көрбөйм. Түшүнүктүүбү? Табышмак. Биринчи сурообузду дагы кайталап койсок, э? Тегерегин чырмаган, кол тигенде ырдаган бул эмне? Тегерегин чырмайт экен, анан кол тийсе эле ырдап кетет экен. Демек бул угарман бар экен. Угуп атабыз. Саламатсыңбы? Саламатсыңбы? Саламат. Кайсыл жактан чалып атабыз? Атың ким? Ясмина. Ясмина, саламатсыңбы? Областынан чалып жатам. О, Ясмина, дагы катуураак сүйлө. Биздин сурообузга жообуң барбы? Ооба. Кана адегенде биринчи сурообузга дагы бир жолу кайталайлык. Тегерегин чырмаган дейт, кол тийгенде ырдаган. Бул эмне? Кирпи. Кирпи? Кол тийгенде кирпи ырдап кетпек, а? Ай. Дагы жакшылап ойлонуп көрчү. Кичине туура эмесирээк болуп калды. Кайрадан байланышка чыксаң болот. Ой, биз болсо анан үчүнчү суроону кайталайлы. Үчүнчү суроо. Жер үстүндө чачы, жер астында башы. Жер үстүндө чачы экен дагы, жер астында баш экен. Достор, бул эмне болушу мүмкүн? Жердин үстүндө чачы турат, жердин астында баш турат. Биринчи сурообуз, тегерегин чырмаган, кол тийгенде ырдаган. Ырдап кетет экен да, бул деген байланышта бар экен. Угуп атабыз. Саламатсызбы? Атыбыз ким? Кайсыл жактан чалып атабыз? Балаңызга берсеңиз болот. Дагы бир жолу кайталайлык, 3 суроону тең. Кимде ким жооп бере ала турган болсо, аракет кылгыла, чамдагыла достор, сонун белектен кур калып калбагыла. Тегерегин чырмаган, кол тийгенде ырдаган. Бул деген музыкалык инструмент болушу мүмкүн. Аспап. Ооба. Экинчи суроо, өзү тегерек, өзү тегерек. Байланышта бар экен бизде. Байланышка чыгыптыр. Көрөрманыбыз. Саламатсыңбы? Саламатсыңбы? Атың ким? Атым Омарков. Ой, Азамат, кайсыл жактан чалып атабыз? Айылдагылар жакшыбы? Ай, бул жакта үзүлүп кетти. Дагы бир жолу кайталайбыз. Тегерегин чырмаган, кол тийгенде ырдаган. Өзү тегерек, жарыгы эң керек. Күндүз көрөм, түндөсү көрбөйм. Жер үстүндө чачы, жер астында башы. Байланыш бар экен, угабыз. Саламатсызбы? Алло, угуп атабыз. Саламатсыңбы? Мен баластан тирбейине жооп берейин деп эле. Азамат, жооп бере кой. Канакей, биринчи сурообузга жообуң даярбы? Тегерегин чырмаган, кол тийгенде ырдаган бул эмне? Ай. Дагы да байланышты күтөбүз. Үзүлүп кетти эмнегедир? Техникалык жактан мүчүлүштүк болуп кетти окшойт. Тегерегин чырмаган, кол тийгенде ырдаган. Атың ким? Угуп атабыз? Мен атым Фатима. Айта кой. Жообун. Биринчи
Ой Азамат, туп-тура. Экинчибизчи, өзүттө керек. Кайталайлыбы? Ай дейт. Айдбы. Ай кичине жакыныраак болуп атат да, бирок бул деген мынтип айтып атат. Күндүз көрөм дейт. А түндөсү көрбөйм дейт да, күндүз көрөт экен. Демек, ай түндөсү чыгат да, а күндүз? Оу. Эмне чыгышы мүмкүн? Уктум мен. Күн деди. Күн дедиби? Азамат, туп-тура. Албетте биздин жеңүүчүбүз өзүң болдуң. Биз азыр сүйлөшүп бүткөндөн кийин телефонду койбойбуз. Белекти алганда түшүндүрүп беребиз, макулбу? Белегиң кут болсун. Жеңүүчү болгон жеңүүчүбүздү куттуктап, эфирибизди улантабыз. Ооба. Аха. Абдан сонун. Эми жеңүүчүбүздү дагы таап алдык. Азыр болсо эмнегедир мен дегенчи жаныбарлар жөнүндө сүйлөшкүм келип атат да. Макул. Баластанда дайыма биз түрлүү түркүн кызыктуу жаныбарлар жөнүндө айтып беребиз. А бүгүн да бизде жаныбарлардын өтө кызыктуу жаныбары жөнүндө баяндап бермекчибиз силерге. Кандай жаныбар деп ойлойсуң? Билбейм, кандай жаныбар болот экен, Мара деген жаныбар тууралуу уктуң белеңби? Кандай жаныбар эле ал? Мара дегенби? Ал мынтип маарайт да. Мә деп. Чиле? Жок, тамашаладым. Келем, ошону жаныбарым жандосумдан көрүп көрбөйлүбү? Макул, анда эмесе жаныбарым жандысым. Достор, кандайсыңар? Достор, мен окуп, силерге айтып берчү жаныбар абдан көп. Бирок, мен билбеген укмуштуудай да жаныбарлар бар. Мисалы, Патагониялык коён. Кыскача айтканда, мара коёну. Бул түрү бир гана Аргентинада кездешет. Достор, бул жаныбар коён болуп турса, коёндун бир түрү деп ойлобогула. Негизинен алардын эң жакын тууганы Гвинея чачкалары. Чынында алар кайсы жаныбарга окшош? Денеси бугулардыкына, ал эми кулактары коёндукуна окшош абдан кызыктуу жаныбар. Бул жаныбар кемирүүчүлөрдүн тукумуна кирген укмуштуудай жаныбар. Бул коён Патагониянын аскалуу тоолорунда жана Аргентинада жашайт. Мара сүт эмүүчүлөр классына жана жарым туяктуулар тукумуна кирет. Бул кемирүүчүлөрдүн салмагы 18 килограммга чейин жетет. Алардын кичинекей кулагы, чоң башы жана узундугу 75 сантиметрге жеткен кичинекей денеси бар. Мара күндүзгү жаныбар болуп саналат. Алар өсүмдүк азыктары менен азыктанышат. Мисалы, дан эгиндери, тамырлар, гүлдөр, чөптөр, жалбырактар жана дарактын кабыгы. Алар капталынан жатып, күнгө кийгенди абдан жакшы көрүшөт. Бул коён абдан уялчак жаныбар. Шиншиллаларга да окшош. Таң калыштуусу достор, мара ушунчалык уялчак жаныбар болгондуктан коркуп өлүп калышы мүмкүн. Бул жаныбар абдан таза. Алар өз чуңкурларын тамак-аш калдыктарынан жана замдан тазалап турушат. Мара абдан бат чуркайт. Алардын арткы буттары коёндукундай, алдыңкы буттарынан узун. Ошондуктан сиз бул жаныбар менен жолукканда этият болушуңуз керек.
Анткени Мара кызыл китепке киргизилген жана коргоого алынган. Алар 15 жылга чейин жашашат. Достор, силерге бүгүнкү маалыматтарым жакты деп ойлойм. Анда кийинки көрсөтүүгө чейин жакшы калгыла. Ману бийчилер тобу бизде бүгүн конокто. Кандайсыңар? Кандай келе олдуңар? Жакшы келдик. Кана өзүбүздү тааныштыра кетебиз. Ооба. Кыска нуска. Атыбыз ким? Каяктан келдик? Атым Мунира, 10 жаштамын. 3 классты бүттүм. Мен Ману би ансамблынан келдим. Азама. Сиздин Менин атыңыз? атым Сумая. Мен 2 классты бүттүм, 3 класска көчөм. 3 класска көчөм, мен би тобунан келдим. Аха. Эмне үчүн би тобуңар Ману деп аталат? Жетекчиңер ким? Жетекчибиз Манзура Кочоновна. А эмнеге Ману деп аталат? Мааниси барбы? Анткени дегенде биз көп жерлерге барып, элдин алдында көп жерде бийлегенбиз. Ошон үчүн Ману бийчилер тобу. Абдан сонун экен. Кантип эме биге кызыгып калдыңар деле? Ооба. Биз анткени дегенде булар телевизорго чыгып, Ману би ансамблы чыкканынан биз ушул биге кирип катышабыз. Силер көп түрлүү бийлерди билесиңерби? Көп улуттардыкын, Ооба. Кайсылар мисалы? Улуттук Кыргыз. Кыргыз, анан Көп эле би. Мына жакын арада эле силер отчеттук концерт берген турбайсыңарбы, э? Тиги Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында Ману бийчилер тобу сонун отчеттук концерт беришиптир. Ушул тууралуу айтып бергиле, кандай өттү? Биз 22 майда Курчак театрында эл аралык Ману би ансамблыны өткөргөнбүз. Кандай өттү? Абдан сонун өттү. Эмне болуп абдан сонун болду? Көптөгөн Ману би ансамблдарынын окуучу бийлеген кыздар чыгып бийлешти. Анан гүл алдыңар. Элдер кол чабышты. Жактыбы элдин кабыл алуусу? Ооба. Кандай сездиңер өзүңөрдө? Жакшы. Толкунданган жоксуңарбы? Толкунданган жок. Мынакей абдан сонун белектер бар экен, кубок бар экен, бул жакта дипломдор бар экен. Ушулар тууралуу айтып бергилечи, качантан бери бийлеп атасыңар? Анан мынакей бул эмне дейт? Биринчи орун үчүн Ману би тобу сыйланат дептир. Бул болсо фестиваль конкурстан алышыптыр. Биз жаңы жылдык эхо фестивалынан биринчи местаны ээледик. Андан кийин Эхо кайсыл жакта өттү? Бишкекте. Бишкекте өттү. Андан кийин Ысык көлгө барып, фестивалга катышып, биринчи местаны ээлеп келдик. Ушулбу? Биринчи место. Эми жакын арада дагы кайсыл жакка даярданып атабыз? Ысык көлгө. Көлгө. Даярдык кандай жүрүп атат? Абдан сонун. Кайсы конкурска барабыз? Эми ирети менен сүйлөйлүк, экөөңөр чогуу сүйлөгөндө мен кимиңерди караарды билбей калып атам. Кел ой, сен сүйлөп берчи, сен да кандай ысык көлгө даярдык кандай болуп атат? Жакшы даярданып атабыз. Жакшы болгондо. Бир күндө канча убакыт даярданып атасыңар? Бир күндө ар кандай эле даярданып атабыз. Ар кандай болгондо канча убакыт бөлүп атасыңар? Канча саат, канча мүнөт? Эмне кылып даярданып атасыңар? Кайсыл бийди даярдап атасыңар? Кыргыз бийин даярдап атабыз. Костюмдарыңар да сонун экен. Костюмдарыңарды ким тигип берет? Айбек Козкен. Бизге Манзура Кочоновна эжи алып келет. Манзура Кочоновна эжекебиз бийди да бийлетет экен, кийимди да өзү тигеби? Бизге кийим берет. Кийим берет, Анан фестивалдардан эмне кызыктар болот? Сүйлөп бербейсиңерби? Мына бул 3-чү республикалык конкурс фестиваль дейт мынакей, биринчи орунду алыпсыңар. Оп! Бийлеген силерге эмнеси менен жагат? Бизге өзүбүзгө ар кандай бийлерди үйрөнөбүз.
денебиз чоюлат. Денеңер чоюлат экен, э? Канча жашыңардан бери келип атасыңар? Канча жыл болду? Мен 8 жашымдан бери келем. Сенчи? Мен деле 8 жашымдан келдим. Азыр канчадасыңар ошондо? 9, мен 9-да. Мен 10-дамын. 1 жыл, 2 жыл болуптур, э? Каникулду кандай өткөзүп атабыз? Жакшы. Эмне кылып жакшы өткөзүп атабыз? Биге качышып, жана башка жактарга барып өткөзүп атабыз. Бийден сырткары эмне менен алек болосуң? Бийде мисалы чогуу, чогуу билесиңер да. Анан жеке калганда өзүң тууралуу айтып берчи. Бөлөк учурда эмне менен алектенесиң? Мен деген болсо бөлөк учурда сүрөт тартам. Эмне боюнча сүрөт тартасың? Кайсыл сүрөттөрдү тарткан жагат? Мага көбүнчөсү пейзаждар жагат. Ошолорду тартам. Пейзаж. Жаратылыш. Жаратылыш. Тоолорду, гүлдөрдү дагы? Күндүн батышы. Дагы башкаларды да тартам. Башкалар ошо кызык болуп атат да. Эмне болгон башкалар болду экен? Тоо, гүл. Тоо, гүлдөрдү, кишилерди да тарталам. Кишилерди тарталат экенсиң. Сен эмне болосуң? Бөлөк учурда эмне менен алектенесиң? Мен бөлөк учурда мен ырдап да кылам. Кандай ырларды ырдайсың? Орусчабы, кыргызчабы? Кыргызча. Мисалы силер бир бийди канча убакытта үйрөнөсүңөр? Кыргыз бийин канча убакыттан бери даярданып үйрөнүп атасыңар? 2 же 3 ай даярданабыз. Кээде биз оңой болсо эрте үйрөнөбүз, бирок аны тазалап, жакшылап үйрөнүш үчүн 1 ай кетип калат. 1-2 ай үйрөнөт экенсиңер, тазалагычакты да 1 ай болот экен, ошондо бийди 3 айда үйрөнөт экенсиңер. Анан ошо улам кайталай бергенде тажап кетпейсиңерби деп? Кызыктуу элеби? Ооба. Чоңойгондо ким болгуң келет? Мен чоңойгондо врач болгум келет. Ошондо бийчини хобби катары алып кетесиң, Же бийчи врач болосуңбу? Тиги ооруларды бийлеп атып дарылап койсо деле болот да, э? Негизи ыр деген бул жан дүйнөгө пайдалуу нерсе да, оорубайт, туурабы? Жанагы денени дагы жакшы кармайт, арыктап да кетпейт, толуп да кетпейт, бирдей калыпта. Мисалы жанагы ырчылар ошончот да, ырчылар деген үндү койгонго даярданышат, анан ооздорун, кыймыл аракеттерин, ритмикага ушулардын баарына дайыма даярданышат. А силер бийчилер бийлеп атпайсыңар, силер көпчүлүк учурда эмнеге көңүл бурасыңар? Эжейлер эмнеге көңүл бур деп айтышат? Биз көпчүлүк учурда мен китеп окуйм. Китеп окуйсуң, Эмне китептерди окуйбуз? Жомок китептерди окуйм. Кайсыл жомок китеп жагат сага? Мен мисалы жанагы, Амина сен кандай жомокторду билесиң? Мен болсо дегенчи, баягы сабак мектепте окугондо, алтын куш. Жок, мен деген көп жомокторго кызыкпайм. Мен деген мисалы Чыңгыз Айтматовдун Мугалим деген чыгармасын окугам. Кичине эле болду да, аябай кызык экен. Ошо кызыгып атам. Мен деген жана алтын куш деген жомокту билем, алтын балык деген жомокту билем. Алтын балыкты да билем. Сен кайсы жомокту окуйм деп атасың? Кайсы жомоктор жагат? Мен кемпир менен чалды окугам. Окуган, Азыркы мультфильмдерден кайсыл мультфильмдерди көрөсүңөр? Баластандан көрөсүңөр мультфильм? Ооба. Кайсыны көрөбүз? Кайсыл жагат? Кайсыл каармандар? Мага Лунтик деген мультфильм жагат. Лунтик. Мектепте кандай аяктадыңар? Мектепте жакшы аяктадык. Каникулда классташтарыңар сагынбай элесиңерби? Сагынып атасыңарбы? Сүйлөшүп турасыңарбы? Ооба. Анда абдан сонун кыздар экенсиңер, абдан сонун дагы бийлейт экенсиңер. Өсүп көлгө барганда дагы мыкты байгелерди алып келгиле. Силерге ийгилик каалайбыз. Анан ар бириңерге өзүңөргө эркин микрофон биздин сүйүктүү достор менен, көрүүчүлөр менен саламыңарды айтсаңар болот. Саламыңарды айтып коштошсоңор болот. Салам достор. Эмне каалайбыз досторго? Эмне каалайбыз? Кимге, же болбосо кимге? Апабызга, эжейибизге? Мен туугандарыма каалайм, салам жолдойм.
Досторуңа. Досторума, классташтарыма, тааныштарыма бүт салам жолдойм. Мен ата-энеме, туугандарыма жана досторума салам жолдойм. Ой, азаматтар, аябагандай татынакай мотурайган бийчи кыздар экенсиңер, дагы өнөрүңөр өркүндөй берсин, Ысык көлдөн барып туруп дагы биринчи орунду багындыргыла, Анан Ысык көлгө түшө келгенде унутпагыла, макулбу? Мынакей достор, биздин убакыттагы соңуна келип жетип калган экен, андыктан баарыңар менен коштошобуз. Эмки эфирден кайра жолукканча. Ооба, силер менен эфирде мен Амина жана менин кесиптешим Нурбатыр Байкеңер болду. Ооба, анда эмесе көрүшкөнчө. Саламатта тургула.